Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, ынтымак телеканалында кабарлар, студияда мен Айжамал Улжоба кызы, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Баткенде болгон ок атышууда жаракат алган 10 адам Бишкекке жиберилди. Жалпы 13 киши жабыркап, арасында жаш балдар да бар. Чек арадагы чырдан адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Өкмөт башчы бүгүн окуя болгон жерге барды. Максаттагы орто мектеп ишин токтотту. Аймактагы 150ге жакын жаран башка айылга көчүп кетишти. Лейлекте болгон ок атышууда жаракат алган 10 адам өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн учагы менен Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана маалымат каражаттары менен иштөө бөлүмү билдирди. Эске сала кетсек, кечээ 16 сентябрда Лейлек районунун Максат айылындагы Тажикстан менен чек арада ок атышуу катталды. Анда бир чек ара аскери набыт болуп, 13 киши жаракат алган. Арасында жергиликтүү тургундар, жаш балдар бар. Алардын 10-у Бишкекке жиберилди. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Ички иштер министрликтин өкүлдөрү билдиришкендей, адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Сүйүн Өмүрзаков парламенттик комитетке окуянын жүрүшү боюнча маалымат берди. Эске салсак, 14 сентябрда Лейлек районундагы Максат айылында такталбаган чек ара аянтында тажик тарап курулуш иштерин башташкан. Кечээ Лейлек районунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда тажик тарап биринчилерден болуп ок чыгарган. Анда Кыргызстандын чек ара кызматынын бир аскери каза таап, бир нече жаран жаракат алган. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Баткен облусуна келгени кабарланган. Тажик күч органдары бир тараптуу негизде Кулунду унаа жол көзөмөл өткөрмө бекетинен Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Бул чектөөнүн 3 өлкөлөрдүн жарандарына тиешеси жок. Алар көзөмөл өткөрүү жайынан эркин өтө алышат. Кыргыз тарап чек ара тилкедеги Кулунду унаа жол көзөмөл өткөрмө бекетине гана чектөө койду. Калган бекеттер күнүмдүк тартипте иштеп жатат. Кыргыз-Тажик өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесине 5 өткөрмө бекет курулган. Көп тараптуу болуп эсептелип, күнү-түнү иштеген Кулунду унаа жол көзөмөл өткөрмө бекети Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айылынын түндүгүндө жайгашкан. Максат айылында чек ара чыры ок атышуу менен коштолуп, бир жоокер каза тапты. Жалпысынан 13 адам жабыр тартты. 3 адамдын абалы оор болуп, Лейлек райондук ооруканасында дарыланууда. Чыр чыккан аймакка өкмөт башчы барып, жергиликтүү эл менен жолукту. Элди сабырдуулукка чакырган премьер-министр бардык маселе сүйлөшүүлөр менен чечилерин айтты. Максат айылына коңшу Башкент айылында 150дөн ашык аялдар жана жаш балдар чыгып кетишкен. Бүгүнкү күнү Максат орто мектеби ишин токтоткон. Октон мектептин имараты да жабыркаган. Жеринен аймактык кабарчыбыздын материалында. Кечке жуук ок атышуу менен коштолгон чек ара чырында Лейлек районунун Максат айылынын тургундары жөө жалаңдап, тынчыраак аймакка чыгышкан. Максат айылынын тургуну Бурул Кудайбердиева окуяны мындайча баяндап берди. Бир жетилер болуп калган. Ошондон кийин тарсат турс деп башталды. Анан кожоюнума айтам, үйдөгүлөр бардыгы бул жакта неме атышып жатат, бир жака кетебиз, эмне кылабыз? Эркектер айтты, жок, эч жака жылбайбыз деди. Туруп тургула деди. Анан мына жактан немелер атылып атты, жөн эле октор учуп атты. Сыртка коңшулар бардыгыбыз жыйылышып отура бердик биз. Бардыгыбыз отурдук. Анан где-то 11 болгондон кийин анан эркектер айтты, силерди башка айылга алып барып коёк деди. Бизден нары 60 жылдык жаштык айылга алып барып койду. Ошо жерге биз алып барып таштап, эркектер кайра келип. Октон 14 адам жабыр тартып, тилекке каршы бир жоокер каза тапты. Ок атышуудан улам каза болгон Бөрү отрядынын прапорщиги Равшан Муминовдун сөөгү бүгүн 17 сентябрда өзүнүн туулуп өскөн жери Исфана шаарында жерге берилди. Ал эми жабыр тарткан 13 адамдын 3-өсүнүн абалы оор болгондуктан Лейлек райондук ооруканада дарыланууда. Калган 10 адам Бишкек шаарына атайын учак аркылуу жөнөтүлдү. Ал эми Тажикстан тараптан 3 жоокер каза болгонун Тажикстан маалымат каражаттары жазууда. Анан ошо тирешип аткан жерден ок чыгып кетти. Ошодон кийин позициябызды издеп таап аткылай баштадык. Алар даяр позицияда экен да. Биз ачык жерде болуп калдык. Анан бир саатка жакын атыштык. Мына жагыма миномет түштү, бул жагыма миномет түштү. Кулак укпай калды. Башта келип жатып калдым.
Чыр чыккан аймакка өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев келип, жергиликтүү эл менен жолукту. Элдин суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт башчысы бардык маселе сүйлөшүүлөр менен чечилерин белгилеп, жергиликтүү элди сабырдуулукка чакырды. Эми бул жерде барганда да чечимди чыгарып, чек ара кызматына жардам берүүчүлөрдүн баардык тең кошумча чараларды көрөбүз. Анан эң башкысы урматтуу бир туугандар, сабырдуу. Кечээки болгон окуяда Максат орто мектебинин имараты жабыр тарткан. Кооптуулук үчүн азыркы учурда окуучулар окуусун токтоткон. Жалпысынан бул мектепте 190 окуучу окуйт. Мектеп жетекчилигинин берген маалыматы боюнча абал турукташпай, чек ара кооптуулугу жоюлбаса, окуучулар кошуна айыл мектебинде бинимин улантат. Мектеп жабыркап бүгүнкү күндө абалыбыз өтө коркунучтуу болгондуктан коңшу айылдарга энелерди, балдардын бүт бардыгын жеткиргенбиз. Бүгүнкү күндө именно бүгүн окуу болгон жок. Оны азыр мына районо жетекчиликтери менен дагы берде кандай кырдаал кандай экендигин байкап туруп, ошого карап иш кылабыз. Мүмкүн окуучуларды коңшу мектептерде окуттуруп турабыз. 200дөн ашуун кожолук жашаган бул Максат айылы 1995-96 жылдары пайда болгон. Негизинен Кулунду, Маргун, Бешкент айыл аймактарынан эл көчүрүлүп келип жайгаштырылган. Кечээки болгон чырдан улам мына ошол Максат айылында бүгүн күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошол чырдан 14 киши жабыркап, бирөөсү каза болуп, үчөөсү оор экендиги айтылууда. 10 киши Бишкекке жөнөтүлдү. Аскар Баймуратов, Жыргал Абижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев, Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жана Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков менен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арада түзүлгөн абал боюнча жумушчу кеңешмесин өткөрдү. Мамлекет башчысы Баткен облусундагы чек ара участогунда чыр-чатак пайда болгондон баштап толук ыкчам маалымат алып турганын баса белгиледи. Кеңешменин катышуучулары Тажикстандын тиешелүү мамлекеттик органдарын өкүлдөрү менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат беришти. Ок атуучу куралды биринчи болуп тажик тарап колдонгону дагы бир жолу белгиленди. Сооронбай Жээнбеков мындан ары чыр-чатакты корчутпай жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгилеп өттү. Ошондой эле жаракат алган жарандар зарылдыгына жараша Бишкек шаарындагы ооруканаларга алып келине турганы белгиленди. Мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын аскер кызматчысы Равшан Муминовдун аскердик милдетин аткарууда курман болгондугуна байланыштуу үй бүлөсүнө көңүл айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков кырдаалды жөнгө салуу, эл аралык укук алкагында жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бир канча жолу белгиленген мурда жетишилген келишимдердин негизинде жүргүзүлүшү керектигин баса белгиледи. 16 сентябрдан 17 сентябрга караган түнү Ысык көл районунун Чоң Сарыой айыл аймагынын айылдарына кар түштү. Учурда кыйындай түшкөн жол кыймылын жандандырыш үчүн жеринде оор техника иштеп жатат. Аталган айыл аймактын башчысы Максатбек Сарбагыштын айтымында кардын эрте түшүшү жергиликтүү дыйкандар, багбандар жана чабандар үчүн кыйынчылык жаратып жатат. Ушундан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тийиштүү органдар тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Сузак райондук өртө өчүрүү жана алдын алуу бөлүмү тарабынан район борборундагы мектептердин биринде атайын машык өткөрүлдү. Анда өрт кырсыгы катталган учурда мектеп окуучулары кандай сактаноосу зарылдыгы жана жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнүн жол-жоболору көрсөтүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан жыл табият кырсыктарын алдын алуу иш-чаралары коомдук жайларда өткөрүлүп келет. Адистер атайын машыгуулар түшүндүрүү иштери өрт кырсыгын азайтып жатканын билдиришет. Биз райондо бүгүнкү күндө 67 өрт кырсыгы катталды бүгүн 9 ай ичинде. Бул былтырга салыштырмалуу 30-40% аз деп түшүндүрөбүз. Бул аздын себеби биздин ушу кайдыга карабастан элибиз өрт кооптун алдын алуу үчүн өздөрүнүн күч аракеттерин өзүбүз дагы мектептерге, садиктерде ар бир турак жай ээлерине түшүндүрүү иштерин күчөтүлгөн тартипте жүргүзүп келатабыз. Ошонун жыйынтыгында ушул өрт кырсыгы санын азайды деп мен ойлойм да. Жалал-Абадта Арузат аял коомунун мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүштү. Алар Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуяларга эне катары тынчсызданып жатканын билдиришти. Ошондой эле чек ара маселесине өлкө башчысынын олуттуу кароого чакыруу менен Ички иштер министрликтин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишинде калыс териштирүүгө үндөштү. Алар абакта отурган саясатчыларды бошотуп, бийлик бар күчүн чек ара маселесин чечүүгө жумшоосу зарылдыгын белгилешти. Аталган коомдун өлкө боюнча 5000ден ашуун мүчөсү бар. Мына кече Баткендеги окуя
бизди тынчыбызды алып ушундай сүйлөшүүлөргө келип өкмөтүбүзгө жардам берелиң деп чечтик. Эми Курсан Асанов көп жолдору ушундай кризистен алып чыккан, ушундай моменттерде барып өз салымын кошкон. Көп жылдан бери иштейт. Эл менен кандай иштегенди, чек ара менен кандай иштегендерди угуп билип жүрөбүз. Эми чет элдик жаңылыктардан Сауд Арабиядагы мунай кенине болгон чабуулдан соң нефтинин баасы 19%га көтөрүлдү. Дрон менен жасалган чабуулда дүйнөгө таркалуучу нефтинин 5% жок болгон. Маалыматка ылайык Brent маркасы 19%га, Америкадан келчү West Texas маркасы 11%га өскөн. Нефтинин баасы арзандатып, муктаждыкты толуктоо үчүн АКШ президенти Дональд Трамп Америка мунайын колдоноорун айтты. Андан соң Brent маркасы кайра арзандап, жалпы кошулган сумма 13% түздү. Эске салсак, 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы Арамко мамлекеттик компаниясына таандык 2 ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Бул чабуул үчүн Йеменде Хусит козголоочулары жоопкерчилик алды. Ушундан улам акыркы суткада мунай өндүрүү 2 эсеге азайганы кабарланган болчу. Эми спорт жаңылыктардан Мурат Рамонов Токио Олимпиадасына жолдомодон кол жууду. Кыргызстандык балбан Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында 130 килограммга чейинки салмакта чыккан. Алгач ал Польша жана Казакстандын балбандарын утуп алганы менен чейрек финалда Кубадан атаандашына жеңилип калды. Ал эми коло медаль менен Олимпиадага лицензия үчүн кармашта эстондук Хейки Набиге жеңишти алдырып жиберди. Эске салсак, бул чемпионатта лицензияны азырынча Атабек Азизбеков гана багындыра алды. Ал олимпиадалык салмакта 5-орунду ээлеген. Бүгүнкү мына ушундай окуялар менен коштолду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.